Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Урматтуу мекендештер, мына биздин жаран кайрылды эле бизге Кыргыз диаспора кеңешине. Мындай заявлениясы менен Мырзапаяз Жолонович, биздин юрист, бүгүн ошол 1 миллион 250 миң акчасын өндүрүп бердик. Мына алды. Сайпиден разысыңарбы? Претензия жокпу? Сиздерге чоң рахмат, претензия жок. Ошо баш аягы 30 кишиники болчу бул жак, туурабы? Ошо мекендештер, силер ошо жумушка орношкондо келишим түзүп алгыла. Келишимдин негизинде ошо Кыргыз диаспора кеңешине кайрылыңыздар дагы. Ошол экинчи мындай оор ситуациялар болбосо, силерге да ишиңер ийгилип. Аманчылык болобу. Жолончу кошуп койсоңуз барбы? Ошо анан жумушка келгенде 3 күн ичинде талап кыла берле, трудовой договор берсин деп. Кандай жол менен болсо да алсаңар жеңил. Эгер эмгек кетишин трудовой договорду алсаңар, анда жол абдан жеңил болот. Эч болсо соттагы анда 100% утса да болот. Трудовой договор ошо суммасы коюлса. Ошон үчүн эмгек кетип сөз талап кылган. Колуңарга алганыңар жакшы, рахмат. Сак болгула мекендештер, аманчылык, эсенчилик. Россия жергесинен жумуш берүүчү силерге айлык маянасын төлөбөсө эмне кылыш керек? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Биздин кеңсеге өтө көп мекендештер кайрылып атат, айлык маянасын ала албай аткан. Эң биринчи нерсе, силер жумушка орношкондо сөзсүз түрдө эмгек келишимин сураңыз. Эмгек келишими жок, силердин ошол жумушка иштегениңерди таксытканга мүмкүнчүлүк болбой калат. Биз официалдуу түрдө Центр занятости прокуратурага, Следственный комитетке кат жазабыз, жолдойбуз, бирок эмгек келишими жок. Ал каттын бүт барытын жөн эле кагаз болуп кала берет. Ошон үчүн жумушка орношор менен биринчи ирет эмгек келишимин колуңузга алыңыз. Эгерде эмгек келишимди силерге жумушчуңуз түзбөйбүз десе, анда ошол жерде иштеген жериңизди видео фиксация кылып, сүрөткө тартып алып, менеджер сүрөткө тартып алып, ошол жерде иштегениңерди видео кылып, кийинкиде сотко өтүп кетсе, ошо доказательство катары алганга аракет кылыңыздар. Болбосо башка мүмкүнчүлүк болбой калат тилекке каршы. Ошон үчүн туура иштеңиздер, официалдуу иштеңиздер. Кыргыз диаспора кеңеши силерге жардам берет. Сак саламат болуңуздар.